Саламатсыңарбы? Мен Кара Суу районундагы номер 58 Апыр орто мектебинин тарых мугалими Суюнова Зульфия. Бүгүнкү өтө турган сабагым 10 класс үчүн Кыргызстан тарыхы боюнча. Саламатсыңарбы, балдар? Баардыгыңыздарды бүгүнкү сабакка көңүлүңүздөрдү бурамын. Биринчи, сабакка жакшы көңүл буруш үчүн өзүңөрдү жакшы эркин сезип, жакшы карап олтурсаңар. Бүгүнкү өтө турган темабыз, балдар, Кыргызстан Кокон хандыгынын мезгилинде. Балдар, биринчи сабактын максаттарына көңүл бурсак. Кокон хандыгынын түптөлүшү, өнүгүү доорлору, Кокон хандыгынын баскынчылык саясаты, кыргыз элинин Кокон эзүүсүнө каршы күрөшү жөнүндө маалымат алышат. Андан сырткары окуу китебиндеги берилген маалыматтарды окуп, Кокон хандыгынын мезгилиндеги Кыргызстанды анализдешет, берилген тесттик суроолорго жооп беришет. Тарыхый инсандар улуттук бошмондук күрөштөрдүн жүрүшүн түшүнүшөт. Демек, биз ушул максаттарга жетсек, балдар, силер менен биргеликте ушул максаттарыбызды ишке ашырсак, анда биздин сабагыбыздын максаты өз деңгээлине жетет деп ойлоймун. Анда эмесе сабакка көңүл бурсак. Кыргызстан Кокон хандыгынын мезгилинде. Кунт коюп окуучулар угуп отурсаңар. Мамлекеттик түзүлүш дайыма жылышта өзгөрүүдө жана өнүгүүдө болгон эмес. Эски система жоголуп, анын ордуна жаңылары пайда болгон. Кыргыз мамлекетинин аймагы кээде айрым бөлүктөргө ажырап, кыргыздар жашаган баардык аймакты дээрлик камтый алган эмес. Ошондуктан кыргыз мамлекетинин тарыхын коңшу мамлекеттердин тарыхынан ажыратып кароо кыйын. 18-кылымдагы кыргыз элинин тарыхы Кокон хандыгынын тарыхы менен байланыштуу. Кокон хандыгы Орто Азиядагы ири феодалдык мамлекеттердин бири болгон. Ал негизинен 18-кылымдын экинчи жарымында түзүлгөн. Аталган кылымда Бухара эмиратынан Фергана бөлүнүп кетет да, анын аймагында өз бетинче бийлик жүргүзгөн бектердин ээликтери калыптанат. Ал эми 1709-жылы Миң урусунан чыккан өзбек феодалы Шахрук-би Кокон хандыгын негиздеп, өзүн хан деп жарыялаган. Шахрук-биден тартып Кокондун кийинки бардык хандары каада салттын аркатары ак кийизге отургузулуп, хан көтөрүлүп турган. Ушол жерден мен силерге бир аз информация берип кетсем, балдар. Бийликке келген Шахрук-би Кокон хандыгынын негиздөөчүсү болуп калат да, бул жерде белгилей кетчү нерсе, 18-кылымдын башында Хожениктин бийлөөчүсү кыргыздардан чыккан Акбото-би болгондугу тарыхый булактарда маалым. Ал эми Акбото-би Шахруктун кызына үйлөнүп, Кокон амирлигинин негиздөөчүсүнүн күйөө баласы болгон. Көчмөндөрдүн салтында күчтүү бийлөөчү гана башка би атаандашынын кызын аялдыкка алуусу шарт экендиги маалым. Мындан биз Шахруктун бийликке келишине Акбото-бидин чоң жардамы тийгендигин божомолдосок болот. Кокон хандыгын негиздеген Шахрук-би 1721-жылы дүйнөдөн кайткан. Анын ата-бабалары 16-кылымдын башынан бери Миң урусунун расмий бии аталып келишкендиктен, кийинки адабияттарда, айрыкча советтик тарыхнамада Кокон хандыгын негиздегендер көчмөн өзбектердин Миң урусунун бийлери болгон. Ошого байланыштуу Кокон хандыгы өзбектердин хандыгы деген түшүнүк калыптанган. Кокондогу ордо кишилеринин, хандын жан жөкөрлөрүнүн кеңешчилеринин ичинде кыргыз бийлеринин бедели жогору болгон. Себеби Кокондун алгачкы башкаруучулары менен кыргыздардын мамилеси жакшы болгон. Балдар, эми көңүлүңөрдү Кокон хандыгынын мамлекетинин өнүгүүсүн кандай доорлорго бөлгөндүгүн көңүл бурсак. 1709-жылдан 1800-жылдарда Кокон мамлекетинин түптөлүшү бул биринчи этабы болуп эсептелет. Бул мезгилде Кокон амирлиги өз алдынча мамлекет катары саясий административдик жактан калыптанып бүткөн, социалдык экономикалык жактан чыңдалган. Фергана чөлкөмү Кокон мамлекетине биротоло бириккен.
Экинчи этабы 1800 жылдан 1840 жылдарга чейин жашаган. Мезгил Кокон хандыгынын өнүгүү жана күндөө мезгили болуп эсептелет. Кокон мамлекетинин саясий административдик жактан андан ары өнүгүүсү менен өз алдынча ички тышкы саясат чыңалган. Фергана өрөөнүнүн экономикалык абалы бекемделген. Кокон хандыгы Фергана өрөөнүнөн сырткары жактарды караткан. Ал эми 3-чү этабы 1842-1876 жылдар Кокон мамлекетиндеги социалдык саясий кризистердин күчөшү жана хандыктын кулашы. Бул мезгилде социалдык феодалдык жааматтар аралык карама-каршылыктардын өсүшү, мамлекеттик түзүлүштүн толук реформацияланбагандыгы, борбордук бийликтин феодалдык эзүүсүнүн күчөшү саясий кризистерге, жарандык кагылыштарга, көтөрүлүштөргө алып келген. 1873-1876 жылдары элдик кыймыл Кокон мамлекетин биротоло кулаткан. Эми балдар, биз Кубат бийге ошол мезгилдеги Кокон хандыгынын мезгилиндеги эң өрнөктүү инсандардын бири Кубат бийге токтолуп кетсек. Фергана аймагынын Бухара хандыгынын карамагынын биротоло бөлүнүп чыгышы Ирдана бийдин 1751-1770 жылдарда ишмердиги менен байланыштуу. 1754 жылы Бухара эмири Мухаммед Рахим Кокон эгеси Ирдана бий жана кыргыздын Кушчу урусунун улугу Кубат бий тең укуктуу, тектүү шериктер катары Оро төбөгө чогуу жортуулуу уюштурушкан. Ошол кезде Кушчу урусунун журту Анжияндын айланасындагы кеңири өрөөндү кучагына алган. Ирдана менен мамилени үзгөн соң Кубат бий өз алдынча элдин улугу, мырзалардын чыганы катарында ак тоолук кожолор тарабында Кашкардагы саясий окуяларга катышат. Кубат бийдин кушчуларды деле болсо бийлеп тургандыгы тууралуу акыркы маалыматтар 1785 жылга таандык. Кубат бий 18-кылымдын экинчи жарымындагы кыргыз уру жол башчыларынын эң атактуусу, мыктылардын мыктысы, көптү билген көрөгөчү, акылманы катары коңшу элдерге аттын кашкасындай таанымал мырза эле. Ал өзүнүн Кушчу урусунан тышкары Анжиян аксы тараптагы бөлөк урууларга дагы баш көз болуп, жалпы кыргыз калкы анын келечеги үчүн кам көрсө керек. Кубат бий Кокон, Бухара, Кашкар акимдерине эч качан баш ийген эмес. Алар менен тең ата катары өз элине өз бетинче сурак жүргүзчү. Коңшу өлкөлөр менен каалагандай достошуп, каалагандай касташчу. Анын эр жүрөктүгүн, тайманбастыгын, албарс кылычтай курчтугун адилет баалаган өкүмдарлар кезинде ага Бахадур бий ысымын ыйгарышкан. Балдар, көңүлүңөрдү Кокон өкүмдарларынын баскынчылык саясатына көңүл бурсак. Биз мурунку сабактарда, мурунку класстарда балдар 8-класстан да өткөнбүз. Кокон хандыгы боюнча өзүңөр билесиңер, 1760 жылдан баштап Ирдана бий бул Ош өзгөн шаарларын басып алган. Аны ошол 18-кылымдын 60 жылдарында Ирдана бийдин Ферганадагы ийгиликтүү согуштук аракетинин жана басып алуучулук тышкы саясаттын натыйжасында кокондуктардын элиги кеңейип, күч кубаты артат. Ушундай кырдаалда Кокон улугу кыргыз улуулары менен ынтымагын бузуп, аларды күчтөп багындырууга жана кыргыз жеринин эсебинен өз элигин кеңейтүүгө күч үрөп киришкен. Өзүнүн басып алган жаңы аймактарын бекемдөө үчүн кокондуктар Бишкек, Токмок, Ак Суу, Чалдыбар, Кара-Балта, Жумгал, Суусамыр, Тон, Жаргылчак, Тамга, Барскон, Каракол чеп коргондору курулган. Чеп курулган жерде кербендер, жолоочулар өтчү жолдун боюнда Солтонун берени жөө чалыштын урпактарынын бири Бишкек баатырдын сөөгү коюлган күмбөз тургузулган. Ошондуктан ушул чептердин бирөөсү Бишкек чеби деп аталып калган. Бишкек чеби 1825 жылы негизилген. Кокондуктардын жылдан жылга көбөйгөн өлчөөсүз салыгы, залимдиги элет элин жанына батып кыжырын кайнатты. Кокон хандыгынын үстөмдүгүнө каршы кыргыз элинин боштондук күрөшү 19-жылдардын
19-кылымдын 30-40 жылдарында күч алган. Кыргыз эли Кытай баскынчыларынан тышкары Кокон хандыгын эзүүсүндө болгон. Ушундай кокондуктардын адам чыдагыс көрсөткөн кордугуна Аксым, Аким бектердин зордук зомбулугу кыргыздарды өз ата журтунда күнкөр кылууну эңсеген баскынчыларга каршы көз карандык эместик үчүн күрөшкө түрттү. Көтөрүлүшкө айтылуу ага ини Атантай менен Тайлак баатыр жетекчилик кылып, ага Актала, Тогуз Торо, Нарын ат башыдагы кыргыздар катышкан. Бул жерде биз Тайлак баатырдын көрсөткөн эрдиктерине кичине токтолуп кетсек балдар. Ага ини Атантай Тайлак Актала аймагын мекендеген Саяк урусунун билермандары эле. Алардын атасы уругу Чоро Ырыскул өз кезегинде оң солго аттын кашкасындай таанымал атактуу Жанболот бий заманында Кытайлар менен айкашта кол баштап жүргөнү тууралуу маалыматтар бар. 1831-жылы Хаккула баштаган 7000 кокондук аскер Акталадагы Саяк урусун кыйратып, Атантай менен Тайлакты туткунга алган. Туткундан бошогондон кийин алар тез арада кол топтоп Куртка сепилине кол салган. Салгылашта кыргыздар жоону жеңип чыгып, Шептеги зынданда зарыгып жаткан туткундарды бошотушкан. Эл кокондук төрөлөр тартып алган малына кайра ээ болуп, салык төлөөдөн бошотушат. Көтөрүлүштү басуу үчүн Акталага Арап баатыр баштаган 500 жоокерди жөнөтүшкөн. Тогуз Тородогу Бычан деген жайыкта Тайлактын жигиттери Араптын колун жолун тороп, эки тарап беттешкен. Ошол салгылашта душман оор жоготууга учурап, 400 аскеринен айрылган. Кыргынга кабылып талкаланган жоо тополоңго түшүп, чегүүнүгө аргасыз болду. Айласы түгөнүп, бир аз сарбазы менен качып жөнөгөн кол башчы Арапты Тайлак баатыр кууп жетип, жекеме-жеке өрөөлгө чыгып, найза менен сайып өлтүргөн. Кийин ошол жер Араптын бели деп аталып калган. Тайлак баатыр узак жылдар бою Кокон хандыгына баш бербей, жоонун кийинки жотулдарын мизин кайтарып турду. Тайлак баатыр табып кейпин кийген кокондук тыңчы тарабынан 42 жаш курагында 1838-жылы көз жумган. 19-кылымдын 40-жылдарында кыргыздардын көз карандык эместиги үчүн күрөшү күч алып, кеңири аймакты кучагына алган. 1843-жылы Ысык көл өрөөнүндөгү кыргыздар көтөрүлүшкө чыгарып, Каракол, Барскон, Коңур өлөң чептеринен кокондук сарбаздарды кууп чыгышкан. Нарын аймагында Табылды баатыр жетектеген элдик кыймыл 2 жылга созулуп, кокондук төрөлөрдү көптөгөн жоготууларга дуушар кылган. Бул 19-кылымдын биринчи жарымдагы кыргыз элинин Кокон хандыгына каршы күрөшүнүн тарыхый мааниси чоң. Элдик кыймылдын күч алышынын натыйжасында баскынчылар жергиликтүү элдин каттуу каршылык көрсөтүүнүнө кабылышып, көп аскерлеринен айрылган. Чыгашасы арбып, бийлиги бошоңдоду. Кыргыз элинин боштондук күрөшү Кокон хандыгын кыйла алсыратты. Кыргызстанда кокондук бектер жана сарбаздар туруктуу бекем бийлигин орното алышкан жок. Кыргыз элинин көз каранды эместикке өз алдынча болууга умтулуусу ого бетер күчөдү. Кыргызстандын ар кайсы аймактарын мекендеген айрым кыргыз уруулары саясий жактан биригүүнүн зарылчылыгын түшүнө баштады. Кокон хандыгы бирдиктүү мамлекет болгону менен феодалдык бытырандыктын белгилери сакталган. Бийлик үчүн тынымсыз күрөш жүргүзгөн ири феодалдар тез-тез алмаштырылып, такка өздөрүнө жаккан ханзаданы отургузуп турушкан. Хан сарайында так талашкан чыр-чатактар 40-жылдарда айрыкча күч алат. Кыргыз Кыпчак феодалдары ордодо чечүүчү ролду ойнойт. Мындай айтканда балдар, биз сабакты бул Кокон хандыгын айтсак, маалымат көп балдар. Ошентип, ор согуштардын натыйжасында бул Кокон хандыгы бара-бара өзүнүн саясий аренада күчүн жогото баштайт.
Жанагы мен сабактын башында айтып өткөндөй 1873-1876 жылдардагы Кокон көтөрүлүшүнүн натыйжасында Кокон хандыгы кулаган. Эми балдар, биз сабакты бышыктасак, бышыктоо үчүн суроолорго көңүл бурсаңар, Кокон хандыгынын өнүгүүсү кандай мезгилдерге бөлүнгөн? Андан кийин экинчи сурообуз. Кубат бийдин ишмердүүлүгү. Бул жерде балдар өзүңөрдүн дептериңерди алып, Кыргызстан тарыхы 10 класстын китебин ачып, теманы табып, ушул жерден дептериңерге Кокон хандыгынын өнүгүүсү кандай мезгилдерге бөлүнгөндүгүн суроолорго жооп жазасыздар. Кубат бийдин ишмердүүлүгү жөнүндө мен айткандан сырткары дагы маалыматтарды таап жазсаңыздар болот. Эми үй тапшырмасына көңүлүңүздөрдү бурсаңыздар. Балдар, биз окуу китебин алып, Кокон хандыгы, Кыргызстан Кокон хандыгынын мезгилине деген теманы таап, бир сыйра окуп, менин айткан маалыматтарымы дагы бир сыйра карап, андан ошолордун баардыгын бириктирип, силер тест боюнча иштесеңер болот. Бул мен берип аткан тесттерди балдар дептериңерге жазасыңар, төмөнкү окуялар менен даталарды дал келтиресиңер. Биринчи сурообуз Кокон хандыгынын түзүлүшү, экинчи суроо Кокон хандыгынын гүлдөп өнүккөн мезгили, үчүнчү Кокон мамлекетинин кризиси, төртүнчү Кокон Кыргыз союзунун түзүлүшү, бешинчи Кокон Кытай дипломатиялык байланышы, алтынчы түштүк Кыргызстанды Кокон хандыгынын басып алышы, жетинчи суроо түндүк Кыргызстанды Кокон хандыгынын басып алышы. Өзүңөр көрүп тургандай, ар бир суроонун маңдайында башка туура эмес даталар турат. Мисалы, Кокон хандыгынын түзүлүшү А болуп турат, вариант 1755-1758 жылдар. Ал эми экинчи суроодо Кокон хандыгынын гүлдөп өнүккөн мезгили 1800-1840 жылдар деп турат. Бул жерде балдар суроолорду менен даталарды силер окуялар менен даталарды туура келтиришиңер керек. Ушуларды берген тапшырмалардын баардыгын силер бир сыйра карап чыгып, дептериңерге жазып, аткарып, мен сураган мезгилде мага көрсөтөсүңөр. Анда эмесе сабагыбыз аягына чыкты, балдар. Силерге мен тынчтылык, аманчылык каалайм. Жакшы сабакты даярданып, өзүңөрдү жакшы сабакка көңүл буруп, тапшырмаларды жакшы аткарышыңарга мен тилектешмин. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.